кабыл ала берелиби ардактуу Гурма? Ооба. Ындыктан көрөлү байкайлыкчы. Үн алгыларды тагыраагы радиолорду укпаган киши жоктур. Бирок радиолордогу жагымдуу үндөр артында кандай эмгек түйшүк жатканын көпчүлүк биле бербейт. Жана бул жарым саат өртүрмөгүздө Гүлнур Сатылганова толуктасын. Сага. Бүгүн биздин чыгармачыл топ 20 жылга чукул тарыхы бар Кыргызстан обондору толкунунда үндөрүн гана угуп жүргөн радио кызматкерлеринин жүздөрү жана радио дүйнөсү менен таанышмакчыбыз. Кыргызстан обондору радиосу негизи чоң жан дүйнөгө бай казына да. Өзү бир чоң таберик сон бир байлыктары бар. Аны айта кетсек, адабий тилди өнүктүрүүгө багытталган бул радио станция кыргыз музыкасын, кыргыз күүлөрүн жана түрдүү баягы жаңылыктарды дагы кызыктуу кылып, баардыгына жеткиликтүү, ошол эле учурда кыска нуска кылып берген радио станциялардын катарын толуктайт да. Дайыма маанайды көтөрүп, таңдан кечке 24 саат бою ошол музыканын аркасында, мыкты сөздөрдүн, мыкты диджейлердин аркасында десек дагы жаңылышпайт болушубуз керек, эми мактана түрдө айтпаган болсокчу. Ошонун аркасында бул 24 саат тынымсыз эфир жүргүзүп келет да. Андан тышкары мына жаңы шоу программаларды бири чыга баштады. Мына ушул жаз айларынын биринчи күнүнөн тартып керемет шоу. Буюрса дагы көптөгөн аудиторияны чогултуп, жакшы бир берүүлөрдүн катарын, жылга арткан берүүлөрдүн катарын толуктайт деп үмүттөнөбүз. Дагы бир барыңыздарга кутман күн каалайбыз. Сиздер Кыргызстан обондору радиосунун толкунундасыздар жана алдыңкы мүнөттөрдө жалаң гана жагымдуу музыкалык чыгармалар сиздер үчүн жаңырмакчы. Кызматыңыздарда Барпын Матраимов, алдыда болсо Нурлан Насиптен Унут мени. Кыргызстан обондору радиосу түрдүү көңүл ачуучу шоу жана куттуктоо уктуруулары менен угармандарын кубантып, ар бир сааттын башында жаңылыктар кызматы тез жана ыкчам акыркы жаңылыктар менен журтчулукту кабардар кылып турат. Ардактуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды Новости KG сайтынын кыргызча бөлүмүнөн окуп, биз менен бирге баарынан кабардар болуңуздар. Кыргызстан обондору радиосунда жаңылыктар түрмөгү ар бир сааттын башында 3,5 мүнөт болот. Биз ошол журналисттер, чыгаруучу редакторлор 1 саат бою ошол 3 мүнөттүк жаңылыктарды даярдайбыз. Бул иштерге информацион маалыматтык агенттиктерден жаңылыктарды издемей, өзүбүз басма сөз кызматтарына чалмай, айтор ушундай издөө иштери менен алекпиз да. Анан биз баарын редактировать этип, угармандарыбызга даяр, маанилүү, ыкчам маалыматтарды берүүгө аракет кылабыз. Кезекте Иса Өмүркулов ырдайт, сүйүү жана музыка. Кызыктуу суроолор жана жагымдуу белектер мунун баары керемет шоу уктуруусунда Кыргызстан обондору менен бирге болуңуздар. Ошентип биздин алып баруучуларыбыз кадр артында алдыңкы рубрикаларын атайын үн жаздыруу бөлмөлөрүндө даярдап алат экен. Коюңузчу жеңе, ал капкара эле кыз экен, ал жакпайт. Ой, койчу, аны мончого салып жуунтуп койсоң эле жапчаштай кылып коет. Жеңе. Эмне жалгыз өтөйүн деп атасың? Жашыңды Сиз турганда жеңе. Чечек. Запись кеттиби? Элдер үндөрүн сагынып уккан диджейлер ар бир уктурууга даярданып, толкундоолор менен эфирге чыгат. Жана ар бир диджейде кызыктуу окуялар болбой койбойт. Дейт, мына ушул кыйынчылыкта тең бөлүшүп жашоо кереметтигин уранды бийик кармаган жан шереңизде жарым саатты өртүрмөк алса катарыбызда Алмат Шадаев бар, күлүп койчу Айдай. Кыргызстан обондорунда баракелде сыйкыр менен коштолгон, кызыктуу суроолорго жыкталган, байгелер менен кооздолгон бул албетте интеллектуалдык керемет шоу. Дал ушул мыкты шоубузду мына нерсени көз баштайлы деп турабыз. Негизи ар бир күн күтүлбөгөн белектер, күтүлбөгөн сыйкырдуу учурлар болот. Бүгүн болсо алдыда дагы ушул 2 саат бизде камдап койгон кызыктуу суроолорубуз, мыкты белектерибиз бар. Эң биринчи эле эфирге чыкканым эсимде, Сырдөгөнмүн айтар сөзүм унутуп калгам. Анда Нурзада Жолдошова эжеке экөөбүз чыкканбыз Сырдыкөнгө. Анан Нурзада эже аябай мындай жакшы сүйлөп, өтө шашпай сүйлөп атса, мен аябай шашып толкунданганыман айтып аткан сөзүмдү отуруп алып айткам да, жазып алыпчы. Анан аябай билинген Сырдөгөнүм. СМС окуганда аябай жаңылышкам. Ырдыкөндү куттуктоолорду айтып атканда. Да кандай кызыктуу окуялар көп эле болот негизи.
же жооп бере албай калсаң да WhatsApp номурудагы биздин угармандарыбыз кезекте турат. 5365 бул студиябыздын номери. Барпым Атраимов, Алтынбек Кубанычбеков, таң маанай программасы. Биз сиздерди күтүп жаткан учурубуз.